Каримованы Кыргызстан таанıyt, Ош шаары таанıyt, баарыбыз тааныйбыз. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. 20 күндүк өзүмдүн чоң программадагы концертимди баштап турам. 20 адам келеби, 50 адам келеби концертке. Самара бардык программасын ырдап бергенге даяр. Самара Каримованын концертин пакет менен көрөбүз. Пакет менен көрөбүз. Подарка алып келдик Самарага пакет менен. Уял чагым рахмат. Мен эжекеме бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалаймын. Просто Асан акеле утуп кеткен берди. Жини келгенде башка сөздөр. Барын айтпайын. Жүдө үстү. Жагат. Жүрүп сиңдим. Бүгүн да чындап күткөнмүн. Келгениңиздер мага сюрприз болду. Так, кайсы жерден орундуктар алсак экен? Саламатсызбы? Бизге 2 билет берип коесузбу? Берерсиз. Билеттер кеттик анда. 3 күн, 18, 9. Баштайбызбы? Супер тонун жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Аты-жөнүм Канибет Танеров. Биз Ош чергесиндебиз. Дегенибиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы Самара Каримова 20 күндүк концертин бүгүн баштады. Бүгүн алгачкы күнү концерттин. Жалпы кызыганда концерттин репортажды тартуулайбыз. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ош шаары, кутман кечиңиздер менен. Мынакей урматтуулар, жаздын алгачкы күндөрүндө эле өзүнүн талантын сиздерге тартуулап, буйруса Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Самара Каримова бүгүн сиздерди ыр дүйнөсүнө саякатка алып чыгат. Албетте Самаранын ар бир ырлары сиздер үчүн. Бүгүнкү концертибиздин күнөөкөрү сиздер сүйгөн, биз күткөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы тосуп алыңыздар. Сахнада Самара Каримова. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, коноктору, жашоочулары, бүгүн концертке алыстан, жакындан келген сыйлуу коноктор. Ош элине бир узак күн ырдап берейинчи деп 11-нен баштап 30 апрелге чейин 20 күндүк өзүмдүн чоң программадагы концертимди баштап турам. Албетте бүгүн биринчи сыйлуу конокторум, сыйлуу агаларым, эжелерим, сиңдилерим менен замандаштарым сиздер мен сахнага чыккандан мени Самара кылган, колдогон, коштогон, алдыга сүрөгөн ушул менин калың элим болот. Андыктан мен дайым салтты бузбай сиздерге ийилип келгем. Бүгүн дагы башым жерге тийгенче
таазим кылам. Рахмат келгениңиздерге. Чоңдон чоң рахмат. Бар болуңуздар. Буйрса мен жарата турган ийгиликтердин бардыгы сиздер үчүн. Мен биякта эле туруп турайын. Алып барчыларга гүл бербейт го. Жамал Сейдахматов атындагы Туңгуч жаштар театрынын алдында түзүлгөн Кыргызстандагы эң алдыңкы улуттук балдар ансамбле Күн Ай быйыл 5 жашта. Эгерде сиздин да балаңыз ыр, би, актёрдук жана моделдик чеберчиликтен сабак алып, биз менен бирге Күн Ай ансамблинин 5 жылдык юбилейлик концертинде Кыргызстандын мега жылдыздары жана белгилүү дизайнерлери менен бир сахнада өнөр көрсөтүп, жылдызы жансын десеңиз, анда биз сизди апрелдин 12-синен 21-ине чейин өтүүчү кастингке чакырабыз. Эскертүү, орундар чектелүү. Байланыш номуру 0703 57 33 57. Biz алаксыткычпыз го. Алаксытып турабыз го. Мурда тамада дечеле, эрке бала ведущий, азыр алаксыткычпыз. Мына. Улан машина даярда. Араванскийге оптум. Баякындай бизде кыргыздарда токтолуп сатылганыбызды деле көрө албай, жүрөгүнү сыгып эле өлтүрүп алган го кыргыздар. Мындай негативтерге кыжырыңыз келбейби? Мындай жүдөйсүзбү? Жагат дейм. Жагат дейм. Жаккан үчүн семирип атасыздар. Самара, Орто Азияда жападан жалгыз Самара кызыңыздар Кремлевскийге концерт койгон. Это жакшы нерсе бул. Кудайга шүгүр. Элимдин колдоосу менен чоң рахмат. Бүгүн мына концерттин биринчи күнү чуу дегенде буюрса 1 майга чейин бүгүнкүдөй энергия менен biz elibizdi күткөнгө, ырдап бергенге даярбыз. 1 май качан келет экен? Жеңиш агамды дагы 1 айдан бери көрө элек болчумун. Өзүңүз дагы аябай арыктап, красавчик болуп, башкача болуп кеттиңиз го. Айттым мен саат эртең менен турганда козу карын терип атам. Карзин үйдө карзинкам бар бир. Анан домашний бар, ошону мен козу карын терип атам, ошо арыктап атам. Азаматсыз биздин таланттуу жигитибиз Жеңишбек Айтиев бар болуңуз. Бар болуңуз. Рахмат. Замас. Просто асана келе утуп кеткен берди. Ошол эле. Биз миштерге көп ишенет го кыргыздар, паланча менен паланча жүрүп кетиптир миш. Паланча оно бирдеке болгонун миш, монондой болгонун миш, Самара менен Жеңиш жүрүп кетиптир миш. Астагфируллах, мен 7 балам бар. Бунун 4 баласы бар. Жогоруда концерт башталганда айтып калды. Биз багы тамадалар гүл бербесе эле ошол нерсеге ыраазыбыз. Бизге эч ким деле гүл бербейт. Анан тамадалар негизи алып баруучулар мындай алаксыткыч эле болуп калды депчи. Бүгүнкү ырчы Самара Каримованын концертинин багы алаксыткычы Жеңишбек Айтиев. Кандайсың? Жакшы, буйрса. Хош келесиңер ошко. Келдик, аман эсен. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бир аз артта түшкөнсүз багам. Неме эртең менен туруп козу карын терип атам да. 3-чү жолу бүгүн айтып атам дегиз. 3-чү жолу айтып атам. Ар ким эле сурап атат. Эмнеге арыктап кеттиңиз деди. Орозу жактыбы дейм мен. Анан кайра сурагандарга эртең менен козу карын терип атам деп коем. Түшүнгөндөр түшүндү. Түшүнгөндөр түшүндү. Кыска эле юмор. Сизди буга чейин көрүп жүрчүбүз. Юморлоруңуз өтө мыкты, жогорку деңгээлде да. Бүгүн өзгөчө ачылдыңыз окшойт. Ар бир ырдап чыккан ырчынын тамашалаганыңыз, күлдүргөнүңүз, ошондой эле элге мындай подача бергениңиз бүгүн ачылдыңыз го дейм дагы. Эми бардык нерсе дуада дейт го. Концертке чейин жараткандан Аллах сөз байлык бер, шерменде кыла көрбө, жүзүмү жарык кыл, сөзүм уккулуктуу кыл, негизгиси сөзүм элдин жүрөгүнөн орун алсын деп жакшы ниет менен чыктым. Анан биз даярдандык, бир 10 күнчө даярдандык. Кандай кылабыз, кайсы выходта кайсы сөздөр кетет, эмнелерди айтылат, ошо переходдорду сүйлөшүп алып анан кийин чыктык да. Ошого билбейм, анан эл жакшы отуруп. Переходдорду сүйлөшөсүз бу адатта, же болбосо ошол жерден эле айтып коет го, импровизация кылган жакшы депчи. Кээде импр болот. Импр, көбүнчө импр колдоном. Кыскарта импр деп коебуз. Анан бизде мен орус белмейм го. Анда сизден орусча каалоо тилек болсо анда Самара Каримова. Здравствуйте.
Спасибо. Спасибо. Сагынбек Каримов. Самара Каримованын бир тууган энеси. Тура. Үйлүүдө канчанчысыз? 8-ci. Эң кичүүсүбү? Ооба. Бойдоксуз? Жок, үйлөнгөм. 2 балабыз бар. Жакшы. Келиңиз анда Самара айымга, Самара бир тууган кызга, эжеңизге бир сонун каалоо тилек болсун. Мен эжекеме бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалаймын. Могу концерттин буйруса биринчи күндү баштап алдык, ийгиликтүү. Мен дагы ден соолугума байланыштуу бир аз үйдө болчу постельный режим деп коет. Ошондой болсо дагы ошо эжекеме жардам берейин деп атайын бишектен келдим буйруса. Эжеме жакшы ийгиликтерди каалайм. Келиңиздер кайрадан бул жерде талпынып талантыңыздерге тартуулайм деп буйруса Самара Каримова турат. Кайрадан сахнада Самара Каримова. Уял чагым рахмат. Рахмат. Ана Будущий келин балам. келиңер уже тандап койдуңар. Урматтуу бүгүнкү ушул Самаранын көрмандары, мен өтө бүгүн кубанычтабыз. Ташкентте концерт берип калдык. Ташкентте Мукуми театрда концерт берсек, гүл эккендер бар экен, роза гүлдөр. Анан келип, сиз концерттин менеджерисиби же продюсери деп калды. Мен айттым, ушу менеджери, продюсери жолдошумун десем, бизде Өзбекстанда көбүнчө сахнада живой гүлдөр менен жасалат дединен мен ойлоппун да бир $100, $200 гүл деп, кыргыздын намысынын колдойт деп, макул мен гүл алганга ыраазымын деп айтсам, общий гүл $4000 болот деп калды. Анан ошо намысты сактап $4000 алып, Ташкенттеги концертти живой гүл менен декорация жасаттым эле. Ошол анан Москвада болду. Мен биринчи Аллага ыраазымын, экинчи ушу жерде отурган, залда отурган энеме, апама ыраазымын, анан Самарага ыраазымын. Асан Мансуров, кол чаап коюңуздар. Ой, Уялчак Мансуров. Чоң рахмат. Кимден гүл алып? Шефтен. Шефтен? Майли
өсөр менен тең го бүгүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримованын 20 күндүк концертинин алгачкы биринчи күнү. Кандайсыздар? Ассалам алейкум. Рахмат. Алейкум ассалам. Рахмат, сонун чоң рахмат. Концерт кут болсун дейличи. Анан сыртта карап турсак, эл көбүрчө бир сөздөр бар экен да. Ай, эртерээк башталбай болбойбу, эми бүтүп атабыз, ырдайбы, качан келет депчи. Мен ойлошумча, эмне үчүн 15 күн эмес, эмне үчүн 21 күн эмес, эмнеге 20 күн? Чоң рахмат. Негизинен саламатсыздарбы? Өтө кубанычтамын. Супер ТВ баягы дайыма жакшылыктардын жарчысы болуп, биздин ар бир жакшылыгыбызга келип жүрөсүздөр. Бүгүн да атайын Бишкектен келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Албетте Ош деген экинчи борбор, киши абдан көп, миллиондон ашык эл жашайт дегендей, ошонун бир 5-10% эле келип берсе, Кудайым буйрса. Анткени Ош шаарында мен көптөн бери жеке концерт бере элек болчумун. Мен ойлойм, элдин арасында менин угармандарым, колдоочуларым, мени сүйгөн элим бар деп ойлойм. Ошондуктан буйрса бүгүн биринчи күн маанай абдан сонун келген конокторго ыраазычылык билдирем. Буйрса дагы 19 күн калды. Барыңыздарды күтөм Оштон. Анан концерт башталганга чейин агабыз эшикте ары басат, бери басат, кыжалат болуп атат айтор. Түшүнгөн жокмун. Толкундуу болот керек сизде. Ананчы биринчи 20 күндүн биринчи күндүк концертибиз өтө эл кандай болот экен, элдин маанайы кандай болот экен деген толкундоо болот сөзсүз. Ошо бүгүн Кудайыма шүгүр эл 100% келип өтө маанайыбыз жакшы. Азыр сактандан айтып калдыңыз го. Ой, мен 7 жылдан 14 жыл чогуу жашаган болсок, анан 7 жылдын эле гүл бериптирмин депчи. Баягы $4000 менен кутулган турбайсызбы? Ошо $4000 менен кутулсам керек деп ойлойм мен. Бирок кээде өтө Самараны жакшы көрөм. Ар бир майрамда, ар бир туулган күндө бергенге аракет кылабыз эгер мүмкүнчүлүк болсо. Рахмат. Бүгүн да сюрприз болду. Анан уял чагым деген ырдырды атканда чыгып калганда өзүм Жеңиш Айтиев да тамашалап күлүп атпайбы. Өтө толкундап сүйүндүм. Менин жолдошум, менин продюсерим, менин жөлөгүм. Чоң рахмат. Бүгүн дагы сонун розалар менен куттуктап, дайым жанымда бар болсун. Анан 20 күндүк концерттин автору ким? Кимиңиздер? Кимдин сунушу, кимдин кабыл алуусу? Менин сунушум, эгерде биз эми чыгармачылык жамаатта, маданий чөйрөсүндө мен көп жылдан бери иштеп атам. 20 адам келеби, 50 адам келеби концертке. Самара бардык программасын ырдап бергенге даяр. Себеби биз ушул ар бир көрүүчүнү биз көрман деп эсептейбиз. Ошону менен гастролдук турнебиз дагы башка Баткен областы, Жалал Абад областы, башка бар элек Нарын областтарына барабыз. Андыктан эң башкысы эл журтубуз аман болсун. Азыр сиз жогоруда ырдадыңыз го, уял чагым депчи. Ошол жерде сиз турдуңуз, толкундандыңыз, гүлүңүздү кармап, эмне кыларыңызды билбейчи. Толкундоолор дайым эле болуп турса керек сизде. Анан уял чагым, шеф деп калды го сиздичи. Эмне деп эркелетет сизде? Мени Асеке деп эркелетет, балдарымдын атасы деп. Ошол эми кээде жини келгенде башка сөздөр. Барын айтпайын эми. Жини келгенде деп коет, атыңызды толук айтып, айтып барып келиң тезирээк деп. Жаш сөздөр менен ар кандай сөздөр болот эми жашоодо. Жаз майрамыңыз менен куттуктайбыз. Анан өзүңүз майрамданга жешип атасыз. Кечөө эле туулган күнүңүз болду. Туулган күндү буйрса бүгүн калың эл менен тосуп атабыз. Албетте жаз келгенден бери эле күндө майрам, күндө той болуп атат. Бирок ыйык Рамазан айы болду. Туулган күнүм бул жылы өзгөчө эң ыйык айт майрамына туш келди. Айылдан кайын журтум, бул жакта кайненем, бул жакта жакындар менен тостук. Анан бүгүн болсо калың эл көрөрмандар менен тосуп атам. Эмне белек бердиңиз? Сурайынчы, сыр болбосо. Мен белегим эле ушу гүл анан өзүм. Дагы бир рет куттуктайбыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Калган 19 күндө дагы ушундай бир анчлык менен өтсүн дейбиз. Бир гана чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүү. Концерт сонун. Рахмат чоң. Силерге да ийгилик каалайбыз дайым. Ош Супер ТВ каналына биз ийгилик каалайбыз. Рахмат Супер ТВ жалпы жамаатына, жетекчилигине ийгилик каалайм. Болуңуздар бийиктей берсин. Сиздерди ар бир жакшылыгымда көрүп калган, бизге дагы салт болуп калган. Бүгүн да чындап күткөнмүн. Келгениңиздер мага сюрприз болду. Жамаатыңыздарга ийгилик, көрөрмандар бар болуңуздар. Концерттен күтөм сиздерди.
2 күнгө жолдомо берип атат. Бул жерге 6 конкурсантты чакырат экенбиз. Самаранын ырларына конкурс болот. 2-3 орунга салондорго сертификат берилет экен. Ошондуктан Самаранын ырдайм деген 25 жашка чейин улан кыздар чыгып, бул жерде биздин клавишник Алтынбек мырза келип койсоңуз. Алтынбек мырза каяка кетти? Ошондой бул музыканттар тойдо дагы аяка бияка кирип кетишет. Келиңиз. Так, Самара Каримованын ырларынан бир куплеттен ырдайбыз. Ташкентке кимге буйруду Аллах өзү билет. Андыктан даяр болсоңуздар, Алтынбек мырза бизде даяр. Биринчи кимден баштасак? Көгүлтөр көлдүн жээгинде болсун, келиңиздер. Көгүлтөр көлдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде, калкылдап сүзүп баратып каралдым дедің есімдері. Айымыма барганымда аптыгып, атамды ойлоп көздөрүмдөн жаш чыгып, балбалактайм бар жогумду унутуп, балалыгым келичүдөй бастырып, балбалактайм бар жогумду унутуп, балалыгым келичүдөй бастырып. Менин атам, эң жакшы адам. Менин атам, эң жакшы адам. Эрге барып калат. Эрге барып калат дейбиз. Азамат, ырдан башка дагы иш кыласыңарбы силер? Сен кичпейлисиң, титиребе, кредитиң жок, Кудайга шүгүр, Бишкекте 3 та үйүң бар, 2 та катының бар, не титирейсиң? Ырдалга. Ар концертте силерди күтөмүн, эй жакшы адам. Самара Каримова, эң жакшы адам. Асан ака, эң жакшы адам. Жүрүп сиңдим. Я, шайыр жаңа. Жеңиш дей бер, жеңиш. Любой аялды эркеги жеңиш боло берет го, жеңиш күн боло берет го. Аусың болбой эле. Чыдайсыңбы? Ак бийкенин ырдаганда болчуңар. Бир, макул. Аял кишини сыйлайт. 2, бирок оночу сертификат салонго да сага эч тиешеси жок. Сизди куттуктап коелу, Ташкент. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Самара Каримованын концертинен жалпыңыздарга репортажды тартууладык. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар. Көрүшкөнчө.